Тажикстандыктар кармап кеткен кыргызстандык жаран оор абалда ооруканага жеткирилди. Тажикстандын жарандары алып кеткен кыргызстандын жараны кайтарылды. Бүгүн 1 декабрда саат 15:20 чамасында Баткен районунун Дахма аймагында жаран бир баш бодо малы Тажикстандын аймагына кирип кеткендиктен аны издеп чыккан. Ал Тажикстандын аймагына кирип кетип, аны тажикстандыктар кармап алышкан. Андан кийин саат 15:50 чамасында Кыргызстандын жарандары Дахма аймагында Тажикстандын бир жаранын кармап кетишкен. Эки тараптын ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин сүйлөшүүсүнөн кийин саат 16:10 чамасында жаран Кыргызстандын милиция кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Ал ур токмокко кабылгандыктан оор абалда Баткен шаардык ооруканасына жөнөтүлдү. Ал эми Тажикстандын кармалган жараны Таш-Тумшук айылдык милиция бөлүмүнө жеткирилип, ал Тажикстан тарапка өткөрүп берүү иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Ошондой эле көчө бою жергилигине Кыргызстандын 35-40 жараны чогулуп, район же облус жетекчилиги келип, жаралган маселелерди чечип бербесе, 4 көчөдөн арыктын асты жергиликтеринен Дахма жергилигине баруучу Тажикстандын жарандары колдонгон унаа жолду жаба тургандыгын билдиришти. Саат 16:50 чамасында чогулгандар Тажикстанга караштуу бир унаанын айнегин таш менен урушту. Текебаевдин оордалган телефону азыр УКМКнын имараты жайгашкан аймакта экени айтылды. Юрист Канат Хасанов Фейсбуктагы баракчасына Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин телефонун жайгашкан жери тууралуу билдирүү жазды. Анын билдирүүсүнө ылайык, Текебаевдин уюлдук телефонунда аны аныктоого мүмкүндүк берген тиркемесине туташтырылган. Ал эми картага караганда саясатчынын телефону азыр УКМКнын имараты жайгашкан аймакта. Буга чейин Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевга кол салуу болуп, анын телефонун белгисиз бирөөлөр алып кетишкен. Өмүрбек Текебаевдин айтымында бул окуя менен аны коркутуу аракети болгон. Текебаевдин айтымында кол салгандар анын уюлдук телефону менен көз айнегин алып кетишкен. Көп өтпөй Атамекендин тарапташтары Бишкектеги УКМКнын алдына чогулушту. УКМК Текебаев кабылган окуяга байланыштуу билдирүү таратты. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети саясатчы Өмүрбек Текебаевга кол салууга атайын кызматтын тиешеси жоктугун билдирди. Атайын кызмат бул кол салуудан кийин Текебаевдин жоголгон телефону УКМКнын жанында деген маалыматка комментарий берип, аны чагым деп атады. УКМК саясатчыларды жана алардын тарапташтарын чагымчыл аракеттерге барбоого чакырып, жалган жала жана чагымчылык үчүн жоопкерчиликти эскертти. Мурдараак адвокат Канат Хасанов аппараттык кайда экенин аныктоочу программа Текебаевдин телефону УКМКнын жанында экенин көрсөтүп жатканын Фейсбукка жазган. Оштогу мейманканада ызы-чуу салган адам. Милиция ал кем экенин ачыктады. Ош шаарындагы классик мейманканасындагы окуя боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков билдирди. Буга чейин соц тармакка окуянын видеосу тараган. Колдонуучулар мейманканада жайгашкан бардагы жаңжалга милиция кызматкери катышканын жазышкан. Замир Сыдыковдун айтымында кече 30 ноябрда өзүн тергөөчү, ыкчам кызматкер деп тааныштырып жүргөн жаран мейманканага барып ызы-чуу салган. Ал ички иштер министрлигинин Ош шаарында жайгашкан атайын багыттагы полкунун кызматкери катары 2021 жылдын март айына чейин иштеп, өз арызы менен жумуштан кеткен. Учурда бул иш өндүрүшкө алынып, иликтөө иштери жүрүп жатат, деди ал. 3 жылдан кийин Кыргызстанда насыбайга тыюу салынат. Бул тууралуу Бишкекте өткөн маалымат жыйынында тамеки чегүүгө каршы күрөшүү боюнча айылдык ден соолук комитеттеринин ассоциациясынын координатору Рахатбек Мамыткожоев билдирди. Анын айтымында 3 жылдан кийин өндүрүүчүлөр насыбай чыгара албайт, анткени ага тыюу салынып, сатылбайт жана алынбайт. Урматтуу кыргызстандыктар, мен WhatsApp'tan 5 бала жоголду деген сөздөрдү угуп, неберелеримди коркутуш үчүн сүйлөп койдум эле. Алардын бардыгы жалган экен.
Бир гана Манас мектебинен Сумая гана жоголгон. Мен силерден кечирим сурайм. Менин айткандарымды туура түшүнгүлө. Сузакта WhatsApp'та жалган маалымат тараткан жаран аныкталды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Буга чейин WhatsApp'та Сузак районунун аймагында массалык түрдө балдар уурдалып жатат деген аудио маалымат тараган. Анда белгисиз аял бир жакта аябай бала уурдалып жатат. Сузакта кечинде дагы 2 бала уурдалыптыр. Ошол менен бешөөнүн ичинен 4 дайынсыз, бирөөнү адырынын түбүнөн ичин жарып, жүрөк, бөйрөк ушуларын алып кетиптир. Калгандарын таппай ошко чейин издеп барышты. 2 аял уурдап жаткан экен. Сүрөтү менен чыкты. Жалаң 3, 4, 5 класстын балдары уурдалып жатат деп сүйлөгөн эле. Бул аудио жазуу коомчулукту дүрбөлөңгө түшүргөн. Атайын кызмат ыкча миликтөө иштеринин натыйжасында бул аудио жазууну жаздырып, WhatsApp'тагы тайпага тараткан жарандын өздүгү аныкталган. Ал Сузак районунун тургуну, Манас атындагы номер 90 орто мектебинин мугалими. 1954 жылы туулган жаран экендиги аныкталды. Ал бул аудио жазууну өзүнүн уулуна жөнөткөндүгүн, ал небересине жөнөтүп, небереси башка тайпаларга бөлүшүп жибергендигин, ал жактан тарап кеткенин билбегендигин, жасаган ишине өкүнүп жаткандыгын айтып, жалпы коомчулуктан кечирим сурады. Жалал Абад облусунун Чаткал районунда АИ-92 үлгүсүндөгү 1 литр бензин кайра 75 сомго чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка Чаткал айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңешинин депутаты Өмүрбек Абдыкалыков билдирди. Ал бул аймакта ноябрь айынын башында күйүүчү май 75-77 сомго чыкканын, Чаткал районунун администрациясы ишкерлер менен сүйлөшүү жүргүзгөндөн кийин бензин бир жумадай 70 сомдон сатылып, кайра эле баа көтөрүлүп кеткенин айтты. Бензиндин тартыштыгы жок. Биз Талас менен Бишкекке каттап турабыз. Таласта Бишкекте 1 литр бензин 56 сом, Ошто деле ушул эле баа, Чаткалда 75 сом, ортодогу айырма 20 сом. Жергиликтүү бийлик да монополияга каршы мамлекеттик кызматта жөнгө сала албай жатат. Кыргызстандын нефтетрейдерлер ассоциациясы жакын арада АИ-92 үлгүсүндөгү бензин 7 сомго, дизелдик май 12 сомго чейин кымбатташы мүмкүн экенин билдирген. Буга дүйнөдөгү мунайдын баасынын өсүшү жана эл аралык рыноктогу тартыштыктар себеп экени айтылган. Президент Садыр Жапаров 26 ноябрда Коопсуздук кеңешинин жыйынында Кыргызстан импорттон көз каранды болгондуктан күйүүчү майлоочу майлардын баасын көзөмөлгө алуу мүмкүн болбой жатканын билдирген. Баткенде аткезчилик жолу менен ташылып келген тамеки кармалды. Оперативдүү бажысынын жана Баткен бажысынын кызматкерлери тарабынан Баткен районунун Чоң Тала айылында кыргыз жаранынын башкаруусунда аудио үлгүсүндөгү унаа токтотулган. Унаны кароодо 113 000 даанасында Кыргыз Республикасынын акциздик маркасы жок Эссе-Ченч соода маркасындагы фильтрсиз тамекилер товары табылган. Тамекилер чектеш өлкөдөн Эптин бажы мыйзамдарын бузуу менен ташылып келген. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестеринин маалыматтарды эсепке алуу журналына катталган. БШК менен партиялардын жолугушуусунда чыр чыкты. 1 декабрда БШКнын маалыматтык шайлоо системасында кетирилген мөчөлөштүктү талкуулаган жыйын өттү. Ага шайлоого катышкан партиялардан өкүлдөр, бир мандаттуу округтан катышкан айрым талапкерлер, жарандык коомдун өкүлдөрү катышты. Жыйын учурунда сөз алып сүйлөгөн Дайырбек Эрмырзаев аттуу жаран менен Жашылдар партиясынын талапкери Жипара Баргибаеванын ортосунда кайым айтышуу орун алды. Белгилей кетсек, Борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоого катышкан талапкерлер менен жолугушуусунун жыйынтыгында ар бир партиянын IT адистеринен турган жумушчу топ түзүлмөй болду. Ага ылайык ар бир саясий уюм 3 декабрга чейин өзү ишенген бир IT адисин өкүл кылып жибериши керек. Алар БШКнын аянтчасында чогулуп, асуудан түшкөн маалыматтарды чагылдырган сайтта кетирилген мөчөлөштүктү изилдеп чыгышат. Андан соң корутундусун коомчулукка жарыялайт.